Достор, мен кайрадан түз эфирдемин. Токтогул шаарындамын. Канча жыл мурун байке? 3 жыл. Жок. Сиздердин майрамыңыздар 89-жыл болгондо канча жыл болду? 79 баргам мен. 79. 27-декабрда кеткен. Жок, жанагы Афганистандан Советтер Союзунун аскерлери чыгарылган жылы 89-бу? 89 эмес. 89 экен. 89. 1989-жылы 79-жылы баргансыз, э? Мен баргам. 79-жылы башталган Афган согушуна катышкан биздин Советтер Союзунун аскерлеринен чогуу биздин кыргызстандык жоокерлер дагы 89-жылы Афганистандан кайра ар ким өз өлкөсүнө, өзүнүн жерине кайткан. Ошол 79-жылы Афганистандагы согушка катышып келген ардагер байкем мага бир 10-15 күндөн бери телефон чалып, көйгөйүмдү коомго жеткирип койчу кызым дегеннен, макул байке, мен түштүккө барганда жолдон Токтогулга кире кетейин деп, анан бүгүн деген ушул байке эжем менен жолуктум. Ушул түз эфирде сиздер бөлүшүп, комментарий жазып, таратканга жардам берсеңиздер, себеби дегенде ушул Афган согушунун ардагерин кордогон бийликтин азыр ачык жүзүн ачык эле көрсөтөбүз. Эми сөз башынан болсун. Байке, айта бериңиз, биринчиден мен сизди Афган согушунун ардагерлеринин Афганистандан чыгарылган жылдан бери канча жыл өттү? Ошол майрамыңыз менен куттуктайм. Өзү 15 февралда, жыл сайын 15 февралда Афган согушунун ардагерлери майрамдашат. Бүгүн дагы сонун майрамдарды өткөргөн окшойсуздар азыр, э? Мен майрамга туш келип калган экенмин. Эми кандай болгон күндө дагы бийлик афганчы катары сизди көрбөсө дагы, көргүсү келбесе дагы, мен Советтер Союзунда чоңойгон баламын. Ошондуктан Советтер Союзунда жана телевизордон ушул Афганистандагы болуп аткан согуш жөнүндө көп көрсөтүүлөрдү көрчүмүн, журналист катары маалыматым дагы бар. Анан мен үчүн сиз Афган согушунун баатырысыз, мен үчүн сиз Афган согушунун ардагерисиз. Ошондуктан өмүрүңүз узун болсун байке. Эч качан оорубаңыз. Анан кийин деген, эми ушул түз эфирден кийин буюрса, Кудайым кааласа, жана көйгөйлөрүңүз чечилет деген үмүттө азыр түз эфирде ушул проблема жөнүндө айтып берсеңиз, же эжекем туура айтабы? Мен жылып алалы. 27-чи эмеден биринчи служба кылган жеримен башлай берейин, кызым, а? Кыскараак айтып бериңиз. Мен биринчи Украина СССР Томашпольский район Винницкая областта кызмат кылдым. Анан 6 айдан кийин бизди эмеге алып кетти. Учениядан бүткөндөн кийин бизди Сымбали деген Грузиянын, анда Грузияга карачы Грузинский СССР Город Сымбалда кызмат кылдым. Аерде 1 жыл кызмат кылган. 27 декабрь 1979 жыл айгай болду. Тревога мындайча айтканда, орусча айтканда тревога болуп, бизди Афганистанга барасыңар деп алып кетти. Афганистанга. Байке, аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен Чормошев Шаршен, 1959 жылы туулгам, 8-июнда. Ошентип Афганистанга Токтогул районунун Саргат айылынан болом. Шашынап айтып бериңиз. Анан кийин бизди через Даляр кеттик. Через Даляр барып Какайтадан 9 бала ошол жерде бомбаларды раскрутка алып, курал жарактарды түшүрүп, мен Кундузда 1980 жылы 10 январда Кундузда болдум. Афганистан Кундуз деген шаары? Кундуз шаарында. Кундуз шаарынан анан кийин аерде 1,5 айдай болдук. Жаллабадка ким барат деп. Жаллабадка мен барам. Афганистан Жаллабад шаары. Аны аяктын Жаллабад экенин билбептирмин. Мен бияктагы Жаллабадка келем деп кол көтөрдүм. Жаллабад Кыргызстанга барам дедиңизби? Кыргызстанга барып мен толук алып келем деп ойлоптурмун, солдат болду. Анан эле капитан Федосеев айтып, прямо начальник Чермошев, здесь тоже Жаллабад есть. Аябай катуу согуш болуп атат. Сен эмне өлгүң келип атат деп. Анан кийин ошондон бир 5 күн өтпөй эле баарыбызды чогуу эле кайра через Баграм эмеге Жаллабад шаарына бардык. Жаллабад шаарына Кыргыз жигиттеринен канчаңор кызмат этедиңер? Баткенден Абдиназаров Исраил, Акназаров Саат,
Мен өзім Токтогулдан мына Жапаров Өміржан Кадырбекович. БДУ десантурада служба кылган нарындык бала эме Турсунбек, фамилиясын унутуп атам. Турсунбек БДУ. Бирок жолугуштум мен. Ал сотто мага келип күбө болуп келип атты. Жолугушу ушу балдарым тирүү турат. Чогуу кызмат өтөгөнсүздөр, чогуу согуш талаасында болгонсуздар. Болгонбуз кызым. Анан мынабу тиги эме сиздин сыймыгыңыз болгон, о сыйлыктардын дарегин айтып кетсеңиз. Бул Засаслуги деген эме. Засаслуги. Союз малында алгансыз. Бул болсо эме баягы 20 жыл, 25 жылдыгында берген эме. Бул болсо ардагер деген. Мына согуштун ардагери деп. Бул болсо 30 жылдык эмесинде алган эме ардагер. Анан биягында дагы эмем бар. 20 жылдын алган. Чөнтөгүм чыгып кеткен, чөнтөгүмө салып койдум. Бул дагы 20 жылдык ардагер деген Афганстанда болгон деген. Ушундай медалдар алган. Деме, ден соолугуңуз жакшыбы, жарат албадыңызбы? Жарат алганым жок кызым. Батырлык кылып аяктан эме алганым жок. Мен служба кылдым эл катары. Анан кийин жарат алган кыз жигиттери болдубу байке? Жарат алган жигиттер болду. Болду кызым, аякта согушту жон терим менен сезип келдим. Согуш кандай экенин мен абдан жакшы түшүнүп келдим. Туура айтасыз. Жон терим менен сездим. Ошону эми мени ушу Афганстанда болгон эмесмин деп акыйкаттын жоктугунан моундай соттон сотко чуркатып, мен ушу балдарым күбө болуп турса дагы, мен эч качан сен болуп турсуң дешип эле, мына эки сиз менен кызмат өтөгөндөр далилдеп берсе дагы, алар дагы келип көрсөтмө берсе дагы, эки соттон уттум эле. Райондук соттон Бишкек шаардык соттон утуп, жогорку сотко барганда мени кайра жокко чыгарып, аркага айдап, эми Октябрьский сот карайт деп ушинтип кыйнап атышат. Шаршан байке, а сиз ким менен соттошуп атасыз? Мен мынау азыр мынау соцпомощтор берип койтум. Мен мурда мынау межведомственный комиссиялар мени жокко чыгарганы, анан алар бербей эле кайра булар мен бу 3 жылдык эмем төлөгөндөн коркуп атам, билбейм айтор. Ушу эмеге даже мен буларга мындай деп мени алдашкан. Эмеңизди 10 декабрга чейин мына 3 жылдык эмеңиз төлөп беребиз. Аудиттен келген Бишкектен Жылдыз деген кыздын. Анан келип 10 чейин бизге эме моралдык материалдык ушул дооматым деп жазып бериңиз деп. Жаздырып алып, мени алдап туруп ушинтип кетип атышпай булар. Төлөп беребиз деген бирок. Төлөп беребиз биягын 10 эме. Мейл айланайын, ушу материалдык моралдык сөрттү жөнүнө кештим. Мен ушул коюп бергилечи мен Афганстанда. Бул намыс да, сиз баргансыз. Канча жүргөнсүз Афганстанда? Афганстанда мен 6 ай жүрдүм. 6 ай служба кылдым. 6 айымыз аерде 3 күндө согушта болсоң, согуштун эмне экенин ошо эл билет. Барган балдар, жон терисинен сезгендер билет баары. Мен ушу барбаган жерим, аздамаган жерим калбады. Ушундай кыйналып, мына түз эпирге чыгып, бир Кудайдан бир жардам сурайм. Бул азыркы биздин мына сот бийликтеринде эле жаман, баарын жамандай бербейм. Аларда деле калысын эме адамдар бар экен. Анан меники ушу жогорку соттон жокко чыгарылганда абдан нааразымын. Өзүм давление болуп. Кайра кайтарылсын дедиби же жокко чыгарып койдубу? Эки соттукун жокко чыгарып, кайра эме карасын деп берип атат. Октябрьский оңдоп башынан каралсын деп. Эми чечимди колго ала элекми кызым? Эми соттордун фамилиялары эсиңердеби? Ооба. Давлетов төрагасы, жогорку соттун төрагасы Давлетов. Судьялар судьясы Камчыбеков. Айбек Абубакирович Давлетов деген бар эле. Ошол. Давлетов төрага. Сот. Аны Камчыбеков. Абубакирович эле. Сен жазып алдың. Шашанбайке, неме кылат да тиги соттор акча алат да, акча берип көрбөдүңүздөрбү? Андайды кылган жок. Андайды мен ким менен сүйлөшөм? Мен ушу бир карапайым адам. Негизи мындай болду да. Межведомственный комиссиянын эмеси текшерип аткан, ушу афгандар текшерип аткан эмеси акча сурады действительно. Кылыч Батырган деген сөз. Силер бирдеке десеңер, мен орноштуруп, такташтырып беремин, аракет кыламын деди. А мен лично бул анда архивге кетти эле, эме тиги Москвага өзүм Подольский шаарына өзү бар архивден алып келди да. Ошону алып келем деп кеткен. Анан ошол жака кеткенде мен чакырып качты. Мен айтканда мен сразу эле айттым. Мен Афганистанга служба кылып туруп, ана мен силердин чөнтөгүңөргө 1 сом сала албайт дедим да. Болду, андан кийин эле өчөшүп калышты. Улам келсе булар алардын акчага деле тиешеси жок экен. Ал эми Батырхановдун бирок булар звонить этишет да. Булар эмне алардан уруксат сурап атат билбейм, соцпомощтор. Биз акчаны бере берели десе, алар бербей эле дейт. А биз сурасак, биз акчага тиешеси жок.
биз болгону гана эме тактагыла деп жөнөткөнбүз, акчаны токтоткула деп жөнөтүшкө акыбыз жок деп алар баягы законго тууралап жооп эмне жөнүндө сөз болот эже, кайсы акча ошону айтып берсеңиз. Мунун компенсациясын жана Афганистанда кызмат өтөгөндөргө компенсация катары айына 6000 сомдон мамлекет берет. Аны муну ошол эме тактасын деп жиберишилер, соцпомощь эч кандай соттун чечими жок, эч кандай эмеси жок эле токтотуп коюп атат да. Ага еще келген фамилиясына отчество кошуп келип атат да. Отчество жок. Мунун отчествосу жок. Бирок отчество кошуп келген эле баракка булар токтотуп жүргүзүп коюшат. Эже эмнеден башталды? Бир күн эле келсеңиздер, акча бербейбиз деди. Өздөрү чакырды, бизге мындай кагаз келди. Анан Ал кагазда не деп туруптур? Ноябрь айында келди. Ноябрь айында. Кайсы жылы? 2018-жылы ноябрь айында. Жок, 2017-жылы ноябрь айында келди. Келди. Не деп жазылып турат? Ал жерде ошо фамилиялар Токтогул районунан бирөө экен, калган жерден 17 бала экен. Башка область. Ооба. Ал жерде эме тактап, эме Афганистанга барбаганы такталсын деген эле жазылып турат. Акча токтолсун деген жери жок. Анан булар такташтыбы? Булар тактабай этпей туруп эле фамилиясын соцфонд. Соцпомощь. Защита. Бул защита деген защита кылбай эле бизди кайра кеп атпайбы? Акчаны токтотуп коюп атат, тактабай эле. Ал еще айда мунун отчествосу жок, документте бүттүгүндө жок. Ошо документте отчество ор коюп турса эле токушташты. Эми 2017-жылдын ноябрь айынан бери ай сайын алынчу 6000 сомду бербей атышат. Жүрүңүздөр эми азыр 3 жыл болду. Жүрүңүздөр азыр мына соцпомощька кирип көрөлүчү. Ооба, достор. Чормошев дедиңиз фамилияңыз, байке? Шаршен Чормошев байкебиз Токтогул районунда кайсы айыл эле? Саргат айылында жашайт. 2017-жылдын ноябрь айынан бери жана Афган согушуна катышкан ардагерлерге ай сайын берилчү 6000 сомду бербей коюшкандагын. Анан кийин деген соттошконуңарда райондон жеңдиңер. Бишкек Свердловский сотунан, райондук соттон жеңдиңер. Бишкек шаардык сотунан жеңдиңер. Эки жеңген сотто жогорку сот жокко чыгарып койду. Эки жеңген соттон кийин эле кайра министерство сот защита апелляция жазып коюп атат да, кайра өздөрү. Каяка киресиз? Жүрүңүз. Биринчи начальник муякта. Давайте начальник. Биз жакта жүрөт, сагындык да, сагындык жакта жүрөт. Кирип көрөлү да, өз ордунда отуруш керек да. Жок, биздин афгандар менен майрамда. Афгандар менен майрамда отурат. Ама туршун айвал болчу. Келгендир. Саламатсызбы? Биз атайын ошо неме журналист алып келип бизне проблемаларыбызга да. Кимиси бар чоңуз? Азыр начальник жок эле, Афгандардын майрамы болду. Мен чоң. Анан Турсунай эже барбы? Казакбаева Турсунай Курмановна барбы? Турсунай азыр жок эле чеккен. Жумуш убагында каякта жүрүшөт? Жанара. Жумуш убагында жумушта отуруш керек эле да. Бүгүн тиги баркендиктер менен жүрүшөт. Анда ошо Жанар эжеге баралы. Бүгүн Афганистан күнүнө барат. Бизин Афганистанга бирөө эле болсо болот да. Бирөө эле жүрөт, өз начальник эле. Ya, erkek tutudan olmaz. Erkek tutudan olmaz. Kiriңиз байке. Кириңиз. Жетекчилери жок экен да. Биздин Жанара тейлеши жокпу? Жанара тиги жакта отурат. Кабинет өзгөрүп кеткенби? Уйкуларга жакта, которуп кеткен. А Жанаранын ордунда ким бар? Жанаранын Гүлназ. Бирок ошо Шаршеновдин ошо жок берет, ошо жок берет да. Гүлназ кечирген эмес. Кайсы бул жакта отурат экен? Тез эфирге жаңы кошулгандарга эмне жөнүндө болуп атканын тез эфирдеги иликтөөнүн темасын айтып коеюн. Чормошев Шаршен байке, Токтогул районунун тургуну Чормошев Шаршен байкенин байке Афган согушунун ардагери ай сайын алынчу 6000 сом бербей атышат экен 2017-жылдан бери. Азыр сүйлөшөлү.
Биз атайын Кандай иштеп келгенбиз баягы иштер боюнча. Ya eşke. Мейли. Айдалайын. Чагадам көп. Болгойт. Тиги өзүнүн ордуна Жоқ, ушул жерден эле. Ушул жерден эле, эже. Эже. Жанар эже келиңиз. Жанар эже келиңиз. мен билбейм деле да. Эми сиз ушул Убагында сен жооп бергенсиң да. Сен ошо жооп турдуң да. эже фамилия атыңызды айтып кетсеңиз, анын кызмат ордуңуз кандай? Башка адис. Башка адис болуп иштейсиз. Жанар эже фамилияңыз? Я. Нотиева Жанаркан. Жанаркан. Эже бияка келе албайсызбы? Жок, ушундай эле турасыз. Биякта ызы чыгып атпайбы? Сөзүңүз угулбай калып атат. Мына Чормошов Шаршен Байкенин маселеси боюнча келдик элек да, анан кийин ошол боюнча ушул социалдык коргоо кызматынын позициясын билели дедик элек. Эмне үчүн 2017-жылдан бери Чормошов Шаршенге ай сайын алчу 6000 сом айлыгы берилбей атат да, акчасы. Кат келген бизге. Каттын негизинде Каяктан эже? Биздин министерстводон келген. Министерстводон Каттын келгенде мага начальник айткан, муну карап көр деди. Мен ошо декабрь айыныкын бергем. Январдан баштап токтотулган. Анан биз акеге айтканбыз. Эже катта эмне деп жазылып турчу? Кат турат дегенде. Ошо эсиңизде барбы? Эмне деп жазылып болчу? Ошо көп кишилер, көп райондор боюнча полный эскертүү берилген экен. Ошо токто эмесинде служба кылган эмес деп. Ошол эле. Ошону эметкенде начальник мага айтты. Жок, служба батыраак тапсаңыз, эже служба кылган эмес. Анан кийин бизде архивный справкаңыз жок экен, справканы алып кел дегенде анан справка алып келип бере албай калып атпайбы? Ай, справканы каяктан алып келиш керек эле, эже? Архивный справкасы жок болчу. Каяктан алып келиш керек эле дейм. Эми военкоматтан алалы, каяктан алат, ошону мен тездетиңиз аке деп акеге айтсам, аке Россияга кетип калды. Неме военкомат болсо эмне деп атат, эже? мындай болду да. Военкоматта бизди учеттон чыгарган жок. Турат, Жок, алар учетто турат, турат. биз деле айттык, чыккан жок. Ошон үчүн мен айтып атам, могу жерде деле мына жазылып турат. Бerde именно акчасын токтотулсун деген жери жок. Жери жок мынакей. Болгону гана такталсын деген ала жери бар да. Бул кимден келип атат, ошону билип алайынчы. Бул деген Мамутовдан келет. Иш билбегендер. мынакей. Бул жактан Бул дагы. ошо бул эме жанагы межведомственный комиссия жиберип туруп, эмени берсе, Лунара Мамутова бул деле акчаны токтотушун деп айтылган жери жок. Алар эми ошону чыгып кетет да, эже. Бардыгы эле ошону чыгып кетет да эми. Ага чейин Чейинде мен дагы декабрь айыныкын кармап калбай, кой мен Асадка калбайт, мен сурап койгом, буга чейин эмне такташкан жок деп туруп берип алганда, уже суралып, эртеңгүсүн бүгүн алган күнүн эртеси еще дайыр айта турган жери бар да. Эже, мына жердечи. Эң күнөөсү мынакей. Чормошов Шаршен. да бериңиз деп биз ошондо айттык. Мына Чормошов Шаршен, силердин эң күнөөңөр, мен мына закон боюнча айтайынчы, эң күнөөңөр Чормошов Шаршен деген документи бар Шаршендик, бүт ушундай. Эмне үчүн Ташиевич деген фамилия, отчество турса, силер токтотуп коесуңар. Закондо бир тамгасы кем болсо дагы же ашык болсо, силер тештирсиңер керек. Акырынчы. Эже, эмне арак жылыңызчы, чыйылдатпай эшикти. Акеге айттык да. Эмне жылбайт, сизди эч ким эч нерсе кылбайт, жылбаңыз Тактаңыз, документти тактаңыз. Анан тактап баарын алып келиңиз дедик. Анан өзү алып келе албайт. Ташиевич эмесмин деп ошондо эле айтпадым беле. Тиги аны мен эч кандай эме токтотоюн деп деле эметкен жокмун. Өздөрүнө сразу эле ошол эле замат. Эже Сиз эмне тартып атасыз? Өзүңүздөргөбү? Өзүбүзгө бул. Эмнеге? Шефке отчет бересизби? Для себя леже. Зачем для себя? Мен журналистмин. Мен ушул проблеманы иликтеп келдим, ошон үчүн тартып атам. А сиз кимсиз? Силер тоготпойт Ким иликтеп атат? Шöyle баары шöyle атпайбы. Эми коом билсин деп келдик, эче ачыкташ үчүн. Сиздердин жасаган жумуштарыңыз. Бери карасаң, Жанара, сен ал тактап кел деп айтып атпайсыңбы? Тактап кел деп мен жибердим Шаршен экен. Эмне үчүн колуңда? Жок, айттым. Эртелеп келиңиз. Жанара, сурандымы? Сурандымбы? Жок, эртелетиңиз деп. Кеп угуптурчу эми сен. Сен өзүңдүн эмеңди укпай атпайсыңбы? Сен тактап кел дегениң менен колуңда документтин көчүрмөлөрү 100 раз сага бердик го. Анын ичинде Ташиевич деген болбой атпайбы?
ташииш деген жок да отчество. А силер эмне себептен токтотуп койдуңар? Күнөөнүн башы силерде болуп атпайбы? Мен ошон үчүн силерге алып келип атам, именно силер. Эже мына жерде ташииш жок экен да, анан Чормошев Шаршендин эмне жылыңыз, эже могу чырылдап атат эшик бааттан бери. Эмнеге жылбайсыз сиз? Мен сизди жебейм, эже. Чырылдап атат, бияқта эл укпай атпайбы? Жана эмне жылбайсыз баяттан бери? Эмнеге мени обзывать этип атасыз? Эмне деп? Эмнеге обзывать этип атасыз? Эмне деп обзывать этет? Ай, биякта тартылып Это обзывать эткенге эметпейт. Эже мен сизди жебейм, кичине жылып алыңыз деп. Обзывать эткенде уят сөз, жаман сөздөр менен обзывать этет. Эже мен сизди обзывать эткен жокмун. Мен айтып атам, мен сизди жебейм, кичине мындай кылып турчу, эшик кычылдап атат деп атам. Тактап толуктатып, архивный справкасында жазуулардын баары. Мен сизге бир суроо берем. Мына жерде деген Чормошев Шаршен ташииш деп туруп. Туруп туруңуз, мен суроо берелекмин, туруп туруң. Суроо берейин анан кийин. Чормошев Шаршен байке өзүнүн бүт документтерин алып келип атат да, жана правасы, паспорту, баардыгын алып келип атат да, аякта Ташиевич деген жок экен да. Анан эмне үчүн деген Ташиевич деген жок болсо, азыр эже. Сиз деген баягы ошо Лунара Мамытовага кат жазбайсыз да, Ташиевич деген жок, бизде Чормошев Шаршен деген бар депчи. Мен даже военкомго чейин салгам. Өзүмүн чөнтөгүмөн акча төлөп туруп кетиргем ошо жака чейин. Мен ошол квитанцияны албай койгон эме болуп атат. Кат жөнөткөнсүзбү? Мону тактап бергиле деп мен кетиргем. Мен могу жактан да издеп таап албай. Хорошо, болуптур эже, квитанцияңыз жок. Неме такталып келдиби, келбедиби? Келген жок, эчтеке келген жок, бирок межурой комиссия эке келди. Бул эжени да чакырды. Биз тактайбыз. Болду, ушундан башка такталган жок ошончо. такталган. Анда деген жанагы эме дагы айткан. Ошондо ким деген бала эле? Атын унутуп калдым. Кайсыңсы? Батырканды айтып атасың? Батырканга мен эже Ким ал? Межбедерский комиссиянын төрагасы. Ал каяктан келди? Бишкектен да жанагы. Каерде иштейт? Военкоматка келди. Аскер кызматчыларынын эмени өздөрүнүн ортосунда чогулган 5 киши, 7 кишиден турган комиссия булар. Анда Чормошев Шаршен кирбейт деп өздөрү чечип койгон турбайбы анда? Өздөрү чечти да, анан мен чечтим. Анан кийин эже бир суроо. Мына жерде толтура фамилиялар турбайбы? Канча адам? 17. Баары бизге ар бир районго Токтогулдан, Оштон. Мисалы үчүн, сиздики бир эле адам болот да ошондо? Анан мунун жанында эмечи эже? Ошондо кой туруңуз. Эже угуп турсаңыз, Токтогул жок, Токтогул районунан жалгыз эле Чормошев Шаршен байкени айткан болсо, Ташиевич деген тиги эмеси жок, бул кишинин отчествосу жок. Бизде Чормошев Шаршен деген гана киши бар деп туруп, ошону далилдеп берсеңиз болот экен. Жалгыз бетиңерге кармаган, көзүңөргө кармаган жалгыз эле Афган согушунун ардагери бар экен. Ошого дагы баягы эме тарапташ болуп, эме сактап кала албапсыңар да? Биз сактап калып эле. Мен ошону военкомат тияка катын жазып жөнөткөнмүн. Эмне деп жөнөттүң эле? Катың айтчы. Катыңдын мазмунун айтчы. Тактап бергиле деп. Сен тактап бергиле дегенде биринчи сен ошолордон катпай токтоп атат да. Мен жанара сенин биринчи праваң, Максат экөөң праваң бул болчу. Тактап бергиле дегенден мурун бизде Чормошев Шаршен Ташиевич деген жок деп айтышың керек болчу. Ошол жоопту жазып жөнөтүшүң керек болчу. Бизде Чормошев Шаршен деген бар. Биз токтотушка мүмкүн эмес деп айтышың керек болчу. Силер эмнеңер защита? Эмнеге защита? Бизге эмне защита болсун? Ошол защита кылбай эле кайра жанагы Жумгалбек Дүйшеевич деген да бар болчу. Жок, Ташиевич күнүгө деген Жумгалбек Дүйшеевичтин бүттүгүн эмне айтып берип аткан. Мына эже председатель ГКДО деген эмне? Госкомиссия. Не. Госкомиссия. ДО деген эмне? Межурой комиссиянын ошо департаменти да. Межбедерский комиссиянын ГКДО дегенди чечимдеп бериңизчи. Мен түшүнгөн жокмун. Эме болуш керек, могу военный тараптан да буларды. Жана Батыркан өзү келип, даже эжеге да түшүндүрүп, биз чечебиз, баргандайын жообун беребиз деген берген жок. Мен эже келген сайын берип аткам жообун. Анан мындай болду да. Булар акчаны мен токтотуп коюп атат десем эле, бизге Батырканов уруксат бербей атат, акчаны бербегиле деп атат дейт да. Алар Батыркановго мына Турсунай лично мен көзүмчө чыкса, ал ошол эле сөзүн айтты окшойт, мен укканым жок. Анан болбой атпайбы деди. А мен кат жазып жөнөсөм, менин катыма жооп берет. Биз эч качан акчага эмебиз, тиешебиз жок. Акча жөнүндө кеп кылышка биздин акыбыз жок деп жооп берип атат. А булар келип эле барып эле Батыркановго сайлат. Булардын сайлап турганы эже мына кагаздачы не является дегендей болуп жөнөтүп атат. Анан кийин деген эже угуп турсаңыз, булар деген согушта катышпаптыр. Эми акчаларын кырккыла деген сөз жок экен да. Жок, акча жөнүндө. Анан кийин деген справкасын көрдүңүзбү?
Архивный справкасын Архив, көрдүңүзбү? азыр мен архив. Айтыңыз, не деп жазылып турат? Мен ага көргөн жокмун. Сиз айттыңыз. Бирди кайра эметкен жок деген эмелеринде туруп атпы? Мына архивный справканы. Мына окуп Мындай да, көрүңүз. өткөндө дагы атайын Бишкектен Мен аудиттен киши келген. Азыр жанара. Эмеге тиги кимеле мояка заирт этирип туруп берилген кагаз бар. Азыр койду. Салган. Атайын Бишкектен аудиттен киши келди, буя текшерип келди. Итип алып жүрдү го. Ошондо Жылдыз фамилиясы ким дедиң? Фамилиясы ким? Мен билбейм дедим сизге. Мен Жок, Жылдыздыкы. билбейм, силерде жазып Мен кагазыңарда бар да. биякында катында Ошо бар. Жылдыз деген аудит муну эмени окуп көрдү дагы мынтип айтты. Мына барып тура ушулар. Бул Ачып эле жерде койгулачы ошону чыкычылдатпай. жерде- Эшиңер сонукен бул коюп. жерде эң Азыр эже ачып эле коеюнчу мен ушул эшиктичи. Аны биз келгенде ачык болчу да. Анан эмнеге азыр жаап атасыңар? Болбосочу кирип чыккандын баары кыйчылата берип, же сөзүңөр угулбайт, же сиз наракка жылбайсыз. Жылыңыз дейин десем, мен обзывать этип атасың деп мени урушуп атасыз. мындай болду да, ал Жылдыз айтты. Лично бул жерде эң күнөөлүү соцпомощь деп айтты. Жылдыз мына азыр эми кийин деле сураштыра келгенде ушул айтылат. Соцпомощтун неграмотныйлыгынан мунугуну түшүнбөй калган деп именно ушул архивдик кагазды окуп берди бизге. Мына жерде значится в Афганистане деп жазылып турат деди. Не значится Сихинвали деп жазылып турат деди. Сихинвали деген ал Грузиянын чегарасы экен. Грузиянын Канаке, значит, в Афганистане деген жер барбы? Ушуну түшүнбөй булар неграмотныйлыгынан силердин акчаңа токтотуп койгон деп айтты да. Атайын. Силердин өзүңөрдүн аудитиңер ушинтип айтты. Анан бирок Ал эже ошондо жаңы келгенде Ошону ушуну булар текшерип бет кылган боло сен не значится деп турасың. Ооба, Схинвали деп турат. Не значится. Сихинвали не значится деп. Ушуну мына неграмотныйлыгын мынуга түшүнбөй калган деди. көрбөштөрбү? Сен деле жанара, сен мабашыр, жанара, сен мунуга түшүнбөй атасың. Сен ал биздин башыбызды ооруткан Батырканов болуп атат, ортожомчу. Ошо болот. Сен ошо болгону менен силердин акыңар жок да Батыркановдун тилин алып акчаны токтотуп койгудай. Межурой комиссия ошол да. Акча жок да сен акчаны токтотуп койгуң. Эже азыр. Межурой комиссиялар чечип бизге справка берет. Мына чектенсин. Эже уксаңыз, эже уксаңыз, мени уксаңыз, эже сүйлөй берет экенсиз. Эже мынау город Схинвали деп турат, мына көрдүңүзбү? Мына мен окуп атам мына. Город Схинвалиде жок болчумун деп атат. Афганистанда 10 жыл служил. Анан Схинвалиде жок болсо деген Афганистанда Жок болсо. буну ким алып келип атат? Өзү алып келди. Биз атайын эмеден. Москвадан мен мына Подольскийден барып, атайын чалым барып, акча коротуп барып, Жок, эже буну коротуп, ушуну алып келгенден көрө Афганистанда служил дегенди алып келбейсизби байке? Ошону айтсаң? Афганистанда служил деп турат бу жерде. Мына Кана? Афганистанда служил деп турат. Канаке, таап бергечи ушу жерин мага. Мына приказа командира поисковой части 61-9 Схинвали номер 126 от 2 июня. Значится, Нидя ПМ военный дел вышел установлен законом срок действительной военной службы, исключит из списков деп турган мына рядового Чормошева, неразборчивого. Тияктан мен немем Отчество не указано. Не указано. Войсковой часть, полевая почта 57 723 с 10 января 1980 года. Принимала участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан деп турат. Принимала участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан деп турат, эже. Ал не значится деген Сихинвали деп жатат. Сихинвали деген Мына көрсөтсөңүз, эже мынаны карасаңыз, мына значится принимал участие в боевых действиях деп турат. А Схинвалиде не значится деп атат. Грузияда болгон эмес, Афганистанда болгон деп турат. Мен өз көзүмөн окудум. Мен кичинекей кишимин. Мага документ келди, мен көргөздүм бүт кишилерге. Мынаны жөнөттүңүзбү? Бүт, даже моундай эле ак кагаз эмес, мен аркасында даже печать менен жанагы нотариустан заверить этилген жөнөттүм. Ошондо да мага тактап бербей коюшту. Анан эмне кылам мен аны? Бизде бир суроо да. Афганистанда служба кылган эмес деп военкомат, военный прокуратура даже кагаз бар. Ана муну келгенде азыр эже айтып бүтсүн. Военный прокуратура бизди эмес сотко бергиле силер служба кылган деп туруп бизге кагаз жөнөтүп атат. Военкомат учеттон чыгарбаса, военный прокуратура суруштуруп атса, силерге келип эле эмне үчүн силер кимдин тилин алып акчасын токтотуп коюп атасыңар. Эгерде шаршем барбай турган болсо, Афганистанда служба кылбаган болсо, прокуратура сотко бермек, военный прокуратура сотко бермек. Ана биздин мынагы военный эме час, биздин өзүбүздүн районный военкомат учеттон алып коймок да.
А мичин учетто биздики алгиче берден чыгара алышпайт. Эч чыгара албай атышат. А силер эмне акчасын бербей атасыңар? Ошо акчасын бербей атасыңар, ошону айтып коюңуз. Биздин проблема ошол да. Жок, жок. Мен бербесем кантип алам? Эже. Мага бербечи. Эже болуптур. Ким бербей атат? Акчаны ким бериш керек, эже? Булар документин алып келсе мен берем да. Мен айттым, ушуну Кайсы тастыктаган документ? берип Эмнени тастыктаган? Эме туура эмес, эме болуп калды, мынакей, буга чектей бер деген ошол жана 5 киши межрой комиссиядан мага кагаз алып келип бер десем, алып келе албаган. Азыр эже, эми комиссияга бардыңыздар, жолуктуңарбы, сүйлөштүңөрбү? Бардык. Комиссияга барсак, ушул эле кагазды мынакей алар деле запрос берип, Азыр эже сүйлөп алсын. алар деле ушул эле кагазды запрос берип, ушуну алдырып атышат. 6-чы жолу алдырдык биз Подольскийде. Биз өзүбүз бар 2 жолу алдык. Анан не деп атат эже? Межведомственный комиссия биз акчага тиешеси жок деди. Биз акчаны бер деп айтышка акыбызда жок деди. Акча Эже, акчага межведомство комиссия, азыр эже, мен түшүндүм. Ошол жанагы ведомстволор аралык комиссиянын акчага тиешеси жок экен да. А сизге акчаны ким берет? Мага министерство берет, эмеден берет. Соцзащита. Соцзащита. Республикадан берет. Соцзащитабы? Госбюджет берет. Ооба. Именно ким ошону айтыңызчы. защита карайт да акчаны бюджет. Эже кайсы жактан Бюджетке түшөт? биз Кайсы ошол жактан эмеден түшөт? министерстводан алабыз. Министерство которот силерге? Бизге ооба, биз беребиз. Министерствого бардыңыздарбы эже? Министерствого барып, алар сотко катышып атышат. Булар ошол эме Азыр. азыр актасын, анан соттон эметелдеди. Районный эме соттон жеңдик. Бизге эме чечим биз тарап болду. Кимди сотко бердиңиз? Эме жанагы Батыркановду. Биз Комиссиянын төрагасы. ооба, комиссиянын анан себеби биз буларга бербегени себеби жанагы эме ким текшерип келген аудиттеги Жылдыз деген биз текшерип көрдүк, күнөө биякта 10 күнгө жеткирбей акчаңызды төлөттүрүп беребиз дейби. Анан биз унчукпай бул кишини катча мен жана материалдык, моралдык, материалдык мен добулбайм. Ушуну эле өндүрүп берсеңер болду. Бул кишини кат жазып берип коюп кетип атат. Алар 10 күндүн ичинде өндүрбөй эле кайра кассация жазып коюп атпайбы сотко, жогорку сотко. Биз районныйдан дагы, шаардыктан да жеңип чыксак. Ким? Министерство защиты. Министерство защиты жазып коюп. Келген аудит бизге кайра чечип бербей эле алар барып туруп эме апелляция жазып коюп атышат жогорку сотко. Түшүнгөн жокмун. Алардын кандай өчү бар силерде? Ошо мен да түшүнбөй атпайлы, биз да түшүнбөй атпайлы. Эмне үчүн булар бизге защита кылбай эле, элге защита деген эмне үчүн аталып атат булар? Защита кылбай эле кайра бизди түртүп атат дагы. Анан эже кассацияны эмнеге жаздыңар деп кайра бардыңызбы? Ой, кассация сотко барбадыкпы? Сот деле бардыңыздар, Сот деле барып. Аякта болбой калдым. Кайра эмеге айдап атат. Кайта башка районго оңдоп карагыла деп жөнөтүп атат. Эми чечими Эми биз дагы 3 жыл темселеп жүрүшүбүз керек экен да. Ошо силердин Ошондо жаман 6 айдыкын төлөтөт да. Ошол министерстводагы сабатсыз кызматкерлердин айынан өкмөт, мамлекет сиздерге эми дагы канча албаса ошол убакыттын ичинде акчаны төлөп бериш керек. Билбей атат да, аны билбей атат. Бул кассация жазып алышып, кайра өздөрүнө дагы иш акча өндүрүп атат. Биз эми соцпомощко бул соцпомощко эч кандай эми күнөөбүз жок деген. Эми күнөөлүү. Булар биз эми ушулардын үстүнөн дагы моралдык, материалдыкты өндүрүшүбүз керек. Мына бүткөндөн кийин. Биз бул барган эмес, барган да. Мына барбаса, мына бүгүн эле грамота, кече күнү эле Бишкектен грамота жазып жөнөтүш. Ким? Ана военкоматтын эмелери. ошол офистеги Афганский күнүнө деп эме грамота жазып жөнөттүр. Азыр терден тапшырабыз деп алып качкан. Биз бияка силер менен база бердик да. Ал эгер грамотаны эмне үчүн берип атат? Биз ошо заслуга кылгандан берип атат да. Аны эмне үчүн булар акчаны тыртыштырып тартып эле бербей атышат, түшүнбөй атабыз. Бул акчаны бешейип бердирип атат тияктан. Неме министрлик бул жака бергиле деп акчасын жөнөтсө берет да. ооба. Болбосо бул Жаркын эженин өзүнүн эмеси эмес да, жанагы акчасы эмес да, чөнтөгүнөн чыгарылбайт. Анан эми бирок эң күнөөлүү ушул эме раматлык өтүп кетти, алда тиги дүйнөдө жооп берип аткан болуш керек, максатта кызып аткандыр бар Кудай. Ошол экөөңөрдүн кылганыңар болуп калды да. Жанагы эле ташчы иш деген бизде жок деп туруп жооп беришке акысы бар эле. Жокпу? Бар да. Мен деле иштеп законду жөн эле мындай анча мынча чекет. ооба, жанар эже анын үстүнө дегенчи, жанагы сиз деген бул кишилерди тааныйсыз, буга чейин ошол 6000 сом акчаны берип жүргөнсүз. Анан деген эже менен байке сизге деген толтура документтерди берип атат. Анда деген отчествосу жок экен. А сиз болсо деген эженин айтканы туура. Таши иш деген бизде жок. Бизде деген Чормошев Шаршен деген бар деп жөнөтсөңүз,
ошондо алар деген тиги чыгарып коймок эмес да. сенин жанагы Мамытов Колунда даже мына Подольскийден келген архивдин тактамасы турат да. Ошол тактаманын негизинде ошондой болсоңар керек эле да. Мен көп кишилерге окуттум муну. Мен может кээ бир жерине түшүнбөй калгандырмын. Муну түшүндүрүп бериңиздер. Моундай болуп атат го деп деле айтып аттым. Бу жерде деле грамотныйлар бар чыгат менден башка. кече күнү ошо жылдызды киргизип болмок экен да. Жылдыз мага айткан жок. Жылдыз деген ким? Жылдыз ошо тиги Бишкектен келген аудит текшерип кеткен атайын. Ал эмне дейт? Ал буну кагазды көрүп туруп бизге айтып берди. Мага Буну эч кагазда конкретно эмнеден значится деп жазылып турат. А бул Шыкмалден жана Грузияда не значится жазылат. Бул жерде соцпомощтун неграмотныйлыгынан ушул. Шаршен байке бирок дегенчи, Цхинвальде биринчи болгонсуздар сиз. Аны эмнеге не значится дейт? Анан аякта канча болгонсуз? Кетип атпайм. Цхинвальде 1 жыл болуп атам. 1 жыл. Жок, ошо 1 жыл Ошону жазып берип коюш керек эле да. 1 жыл болгонуңузду 1 жыл болгон, Афганистанда 6 ай болгон деп жазыш керек эле да. Ошондук эми ошондой кылып эми орустар Эми мынау Подольскийден ушуну сурашыңар керек да. Конкретно жазып бергиле деп. Ошондон анан сотту жеңесиңер, анан сотко тиги пара берсеңер жеңесиңер, пара бербесеңер жеңбейсиңер. Пара эле бериш керек сотко. Бүгүн эфирден көрөйүн да. Алтынай Арстанбекова. ошондой эле болуп калды да. Пара ошо соттордун пара тилек кылгандан да бизге районный сот анан эме тиги Айыр деле ошо шаардык сот бизге туура эле чечип берип атат. Мына жерде эмени документтерди текшерип атканда бар жогун эле баарын айтып келди. Мына жерде конкретно эле жазылып турат. Эмне үчүн силер фамилиясын кайдан таптыңар деп соцпомощтун кишисине даже суроо берди. Буну эмне тактаган жоксуңар? Отчествосын эмне үчүн тактаган? Кимиңер кошуп койдуңар деп суроо берди. Сот ошол жерде биринчи райондук сотточу. Ошол жерде унчукпай турушту. Кечеги деле унчукпай калмак. Анан эмне себептен эметип калды билбейм дейт. Бирдеке деп койсо эле болду. Аны эмне кассация жазасыңар деп кекетип киргизгенде эле тура качып чыгып кетишти. Соцпомощтун баласын кайра ошентип соттум. Кассацияны эмне үчүн жазасыңар анда деп. Ошондочу сиз ба соцпомощь, соцзащитанын эмеси кызматкери катары мынау эже көрсөткөн сизге келген каттын ичиндеги ошончо фамилия 17 адам. Ошонун баардыгы азыр албай атат да, э? Алар башка Албай, кайра областарда. документтерин алып келиптир. Мен талашка чыктым. Ушундай документ болсо эмне болду десем, бизге нормальный кылып алып келди. Болуптур, мындай деп деди. Мен алардын баарын окудум. Анан акеге айттым, жакшылап түшүн. Анан айтып турсак кетип калышты. Жо, Жанар эже мындай да, азыр. Эже мындай да, мынау эже атыңыз ким эле? Замира. Замир эжекем туура айтып атат да. Мынау неме деген Чормошев, Шаршен Ташиевич деген бизде жок. Бизде Чормошев, Шаршен деген бар. Бул кишинин документтеринде отчествосу жок. Бизде ушул киши Афганистанда кызмат өтөгөн, көп жылдан бери ошол 6000 сом жана компенсацияны алып жүрөт дегендей кылып туруп, коркпой эле министерстводон коркпой эле жазып, далилдеп, айтып деп койсоңуздар, алар деген хорошо, макул деп калмак. Дагы эме Жанарага бир суроо да. Азыр Сен эгерчи Азыр Жанара, мага сага бир суроо да. Ушу эмеден архивден кагаз келди. Чормошев Шаршен такой деп жазылып келди. А эмне үчүн сен бизге Ташиевич деген кагаз келген, Ташиевич каякта деп эмне сурабайсың? Сен раз Ташиевичти эме Чормошев Шаршен токтосун деп келгенден кийин фамилияңызга келгенден кийин мен сразу эле министерствого жөнөттүм. Монда жок, сен мен суроомо жооп берчи. Сен ал мен неге сурайм? Сиздин кандай кылып алып келгениңизди архивде алып кел дедим, алып келдиңиз. Жок. Сага кагазга Чормошев Шаршен Ташиевич деп келип атпайбы? жазып жөнөтүп койгом. Бирок грамоталык ал киши дагы пандемиядан өтүп кетти. Кое турсаң, Жанарам, сен мага жооп бербей атасың. Эмне деп? Чормошев Шаршен Ташиевич деп сага келди. Текшергиле деп келди. Анан кайра биз архивден Чормошев Шаршен служба кылган, бул жерде болгон эмес, бул жерде болгон деп келди. А сен окуп атып, Чормошев Шаршен экен, бизге Ташиевич деген келди эле деп эмне үчүн сураган жоксуң? Кимден сурайм? Ошо жиберген жака эмне үчүн кат жиберген Ошо чоңдоруңузда карагачы. Тактап коюш керек эле же, бул сиздин түзмө-түз кызматыңыз да, милдетиңиз да. Ошону Ташиевичти эмне үчүн тактаган жоксуңар, максат экөөңөр ошондо? Байке, сиздин отчествоңуз кандай? Шаршен отчествосу жок. Атаңыздын аты ким? Чормош Шаршен. Алда согуштун ветераны болгон. Анда Чормошев Шаршен Чормошевич экенсиз да. Жок, Документальный жок, бирок мындай айтканда атаңыздын аты Чормош турбайбы? Чоң атаңыздын аты ким? Чоң атам аты Кебек болгон. Кебек.
эменин Кебеков Чормош да тиги атасынын. А бул эки ата намынан эле туруп калыптыр. Менин деле паспортумда отчеством жок. Биздин таң калганыбыз эле ошо да. Найразы болгонубуз. Биринчи очередь мен күнөөнү сөзсүз эмеге соцпомошко коем, жанагындай ошибкасынан. Жөн эле келген эле фамилия келсе эле, башка эле фамилия келсе эле, токтош керек деп токтотуп койгону бул эң чоң эме. Законго жооп бериш керек. Экинчиси, Булар деген тиги жактагылардан коркут да. Экинчиси, военкоматта тизмеси турат, алгыча мына 3 жыл болду силер токтотконуңарга. Военкоматта тизмеси турса, анан мына эме ай сайын, жыл сайын майрамга чакырып атат, эме айыл өкмөттөгүлөр бүт билет. Биздин тамырыбызда даже согуш ветераны деп жазылуу. Эми азыр эже анан Жанар эже тиги эме ошол Афганистанда 6 ай кызмат өтөгөндө, мына баткендик, лейлектик, чогуу кызмат өтөгөн балдар бар экен да. Ошолор сотко барып далилдеп атат да. Билбесеңиз билип коюңуз, атайын мен айтып атам сизге, ошону биле жүрүңүз. Анан кийин деген эже мен азырчы мына түз эфирде иликтөө кылдым. Өзүмдүн милдетимди аткардым, журналисттик. Түз эфирде мен сизге бир нерсени айтам. Сиздин катаңыз ошол Ташиев деген бизде жок деп жазып жиберишиңиз керек болчу. Себеби дегенде Байке менен эже далилдеген документтерди алып келип атат. Правасы, документи, жанагы военный билети, удостоверенияси бар жоктун баарын алып келип атат. Аякта Ташиев деген жок. Сиз атасын жакшы билет турбайсызбы? Тим более Кебеков Чормош болуп атат. Чормошев, Шаршен. Эгерде мындай айтканда, Шаршен Чормошевич деп биз кайрылышыбыз керек. Бизден акча алып. Билсеңиз эже, билсеңиз. Эже. Аякта кандай эмне болуп атат деп. Эже, ошо билип туруп, Жанар эже ошону дегенчи. Өзгөр мурун бардыр да, может илгери барды. Анан кийин өчүп калгандыр. Мен биле албайм да. Сен бери кара, сен соттун кебин айтып атасың. Сот деген мынага Афганистанга барган служба кылгандарды алып барсаң, может сен тиги Батырхановдон. Может сен булар сүйлөшүп алып келгендирсиң дегендей болуп атасың сен. Азыр ошо жоң ошондой болуп атат, сеники дагы. Жок, мурун может бардыр. Мен аны билбейм. Кайери бардыр. Эже, сиз атасын тааныйт экенсиз. Атасын тааныйт экенсиз. Мен иш катарында тааныйм. Эми иш катарында таанысаңыз да документин көрүп жүрбөйсүзбү? Бул эженде эле. Эже Байке менен эже сизге документтерин алып келип атат, далилдеп берип атат. Эми сиз делолору бүт турат. эже мына Байке менен эже үчүнчү ушул полностью Токтогул районундагы жашоочулар үчүн сиз социалдык жактан коргоосуз. Сиздин шефиңизден эч качан коркпоңуз. Алар дагы сиздей эле мага окшогон эле пенде. Алар деген Бишкектен келип алып кыйын болбосун. Мен билем, мен деген өзүмчү эже аймакта Баткенде иштегем. Баягы аймактагылар тияктан келген шефтерден коркот да. Алар силердей эле пенде, мага окшогон, сизге окшогон жөнөкөй эле пенде. Бирок алар деген монтип өздөрү уят болуп калбаш үчүн, себеби дегенде булар деген эки Байке менен эже тиги эки инстанциядан соттон жеңген турбайбы? Анан кийин деген алдап туруп, тиги аксакалды кол койдуртуп алып туруп, анан кайра кассационный арыз жазып атат да. Кайра именно ушулар жазып атышат да. Ушулардын эме министерство жазып атат. Эми министерствонун өзүнүн эмеси бар да, юристтер. Эми да мындай да, Жанара. Сен азыр мен буларга эмем жок, мен чоңдордон коркуп атам. Ошо именно чоңдорун соттон эми биз Кудай буйруса дагы эле сот боло берет, биз өлгүчө күрөшөбүз, муну акташыбыз керек. Ошо күрөшүп бүткөндөн кийин соттон жеңип чыкса, первый очередь талак сага дейт. Сен иштен алып ыргытат. Соттун чечими сөзсүз мекеменин бир эки ишин алып ыргытмайынча ал чечим эмес. Сөз күнөөлүүдү таап туруп, анан кийин сен иштен алып ыргытат. Первый очередь сага дейт. Сен аны тиги 12 корксоң деле. Ал өлүп калды. Замир эже азыр Жанар эже жанагы документтериңизди алып келиңиз дегенде Байке менен эже деген Шаршен Байке деген алып келип атат документтердичи. Эми атаңыздын документтерин алып келиңиз. Эми деген чоң атаңыздыкын алып келиңиз деп туруп, өзүңүз бияктан иликтөө жүрүп текшерип туруп эле, ошол документтерди копировать этип туруп эле шефтериңизге жөнөтүрсеңиз, ошондо деген сиз эме мындай ката кетирбеген, сиздин айыңыздан алар ката кетирбеген болуш керек эле да. Түшүндүңүзбү? Анысını таныйт экенсиңер да, бир жерде жашайсыңар да. Мондай служба кылган, мондай удостоверениясы бар, мондай деп туруп бүт жөнөткөн. Ошо киши кийин каза болуп калып сотко жетпей калып атпайбы? Жанара, сен бирок сиз документ жөнөткөн адамбы? Ал ошол жакта ким болуп иштейт эле? Ал ушулардын главный эмеси болуп, главный расписательси. Акчаны бөлүп, тактап, барбы, жокпу, эмне деп бүт тактап берчи. Бир кылдай мондай нерсени ошто кетирбеген. Биздин да үстүбүздөн давай алып кел деген, алып кел муну деп. Бирок ошондо айтты магачы, 2-3 күндө муну тактайбыз деди. Может, кайра саналып, чектелип калышы мүмкүн Жанартан. Даяр тургун деп. Болуптур деп мен күндө сурап аттым. Эртеси күнү эле пандемия күнү чыга калайын десем, башкача эле. Жанара, мына сенчи бери кара, Жанара. Сен эң эле эмең, мынакей, силердин эле мында
тиги ишке көңүлсүз карабагандыгыңар болуп атат да. Себеби мен тузулдап кайра келип аттым. Бул кагазыңарда чормошуп шаршен эмес таш ийишти кошуп коюп атасыңар. Таш ийишти кошкондон кийин, значит силер бир кагаз жөнөтүшүңөр керек. Акчаны токтотушка акыңар жок деп Максат акаңарга теңде айтып кетип аттым. Силер ошондо тузулдап эзи келип атат. Таш ийиш деген жок. Бул менин фамилиям эмес деп атат деп айтсаңар болот эле да. Ал силердин акыңар эле да. Айткан жоксуңар. Мен Максат акеге айтып, күнүгө каксап, не кылабыз, не кылабыз деп. Айткан жарабайт. Кагазга жазып, тетяга луналарга жөнөтсүңөр. Не кылабыз деп күнүгө сурап аттым. Мен да өзүмүн Жанаркан эже, өлүмдөн Кудай сактасын. Өлүмдөн Кудайым сактасын. Бул кишинин көзү тирүү дагы жүзгө чыксын, потому что деген бул киши деген өз убагында тиги эме баягы дос өлкө деп ошол Афганистанга барып, кыргыздын намысын коргоп, Кыргызстандан ушундай жигиттер келди деп согуш таласында өзүнүн өмүрүн эмеге коюп тур анан кийин деген ошол жакта согуш таласында жүргөндө. Ошондуктан көзү тирүү адам документтерди алып келип атса, бир аз эмерээк кылып койшоң да, ыйман, адамгерчиликтүү мамилени жасаш керек эле да эже. Эже, сиз Токтогул району боюнча жооп бересизби? Мына момде документтер деп туруп, сиз өзүңүздү далилдеп, ушуларды далилдеп, ушул тарап болушуңуз керек болчу, тем более сиз деген Шаршенбайкенин атасын тааныйт экенсиз. Мен тааныганда акедей эле тааныйм. Мен андан кошо жүргөн жок. Жок, кошо жүрүш керек белем эмне? Мен бул акени. Жок, аты фамилиясын билсеңиз болду да. Кошо жүрбөңүз, айланайын, Кудай сактасын. Сиздин кандай түшүнүгүңүз бар? Мен түшүнгөн жокмун, эже. Кошо жүрбөңүз, эже. Ал аксакалдын документин көргөнсүз да сиз. Көрмөк. Ал пенсия алып жүргөн да. Болуп тур да, ошондон айтып атам. Бул кишинин деген атасы Чормош, анын фамилиясы Кебеков, Ташиев деген эч жерде, Таши деген эч жерде жок. Деш керек болчу да эже. Дегенде ким угат? Айтчы. Дедим мен. Деген менен өздөрү архивный справкасын тактап алып келгиле десе, алып келе алышып болсо мен эмне кылайын? Бул архивге жеткирбей бүткөрүшүң керек болчу да сен. Мен кичинекей кишимин. Эже жок. Жок. Анда эмне кызмат кылып атасың? Кичинекей кишимин десең анда Жанаркан эже, сиз чоң кишисиз. Сиз район боюнча милдеттүү, жоопкерчиликтүү кызматта отурасыз. Ошондуктан мен сизди урушканы келген жокмун эже. Сиз болсо мени заиста кылып алмак азыр өкө. Жанаркан эже. Кудайдын моунда. Жанаркан эже, уксаңыз, өзүңүздүкүнө сүйлөбөй, ажылдаган. Жанаркан эже, Замир эженин айтканы туура. Бирдек болчу, Кудайым буйрса, чындык. Угуп туруң. Сиз баягы бүгүн бар эртең жок деген жокпуз. Буйрса эжелер чындыкка жетет. Ак ыйлет бирок сынбайт. Угуп туруңузчу эле, мен сөзүн аягына чейин жетип алганчы, айланайын. Кошулам эженин жетишине. Мен даже эжени күнүгө сайрап эме кылып атам. Эже, мондай кылып коюңузчу, монтигичи, эмне болдуңуз деп сурабай коюп турмун. Эже, мен сөзүмдү аягына чыгып алайын. Бир эле сүйлөп алайынчы, мүмкүнбү? Уруксат берсеңиз. Канча сүйлөдүңүз айтамды? Сиз сүйлөтпөй атпайсызбы мени? Мен сүйлөтпөй атпайсызбы атам? Менен жесилбей сүйлөп атпайсызбы? Оозуңузга жетти. Эми сүйлөп алайынбы аягына чейин? Сүйлөмдү аягына чейин. Эле мени иштен алат. Мен алсам келип отуруңуз, иштеңиз. Башка эчтеке айтам. Иштен алат деп айта элекмин мен. Айтты эже. Эже айтты, аны мен айткан жокмун. Айтты. Сиз айтсаңыз. Мен эми сөзүмдү аягына чейин бүтүрөйүнбү? Бүтө берейинби аягына чейин? Эже, чоңдордун сабатсыздыгынан сиздин угуп турбайсызбы эже? Сиздин кош көңүлдүгүңүздөн сизге окшогон кичинекей, сиз айтып атасыз, кичинекеймиш. Сизге окшогон кичинекей кызматкерлер садага чабылып кетет да. Чоңдор дайыма ушундай, бул саясат. Садага чапкыңыз келип атабы? Мен эмес сиздин шефтериңиз. Мен киммин? Мен киммен садага чабып турган? Шефтериңер ушинтет, саясат бул. Ушул кылды, ушул. Мен түшүнүгү кандай бул эженин? Түшүнүгүм жок мен. Мен эмес, мен колуман эчилсе келбейт. Ошо сөзүңүзгө карап сүйлөңүз. Чоңдордун деп атам мен. Сизге окшогон, сиздин үстүңүздөгү шефтер, сизге окшогон кичинекей кызматкерлерди садага чабат деп атам. Түшүнүп атасызбы? Ошондой болуп атат да. Ошондой болуп атат, Жанара болот ошондой. Ошондой болуп атат негизи. Мен эже сизди күнөөлүү кылып коюшат да. Өзүңүздөрдүн акеңиздер ошол агай. Максат аке бул агай базы тууган болчу биздин начальник. Аке деп чуркап жүрүшкөн. Мен Жанаркан эже жөнүндө айткан жокмун. Жанаркан эже жөнүндө айткан жокмун. Ошо министерстводагы сабатсыз кызматкерлердин, райондордогу, аймактардагы кош көңүл кызматкерлердин айынан сизге окшогон кичинекей кызматкерлер садага чабылып кетет. Бул саясат деп атам. Түшүнүп атасызбы? Кыргызстанда болуп келген бул нерсе. Болуп атат, дагы деле болот окшойт.
Мен Жанархан эже жөнүндө айткан жокмун мен. Сиз айткандай эле болот да. Көрөбүз да. Мен колуман эч нерсе келбейт эже. Мен болгону журналистмин. Монтип телефонду алып келип алып тартып атпайсызбы? Мен журналистмин. Кызык го. Журналисттердин колунан эч нерсе келбейт эже. О, министр чечет. Кана ошол Лунара Мамытовна ошол кезде мен каткан жазган кезде ал деген Гүлайды тиякта биякта жүрүшкөн экен го жанагы. Туура. Ошол кезде мага жөнөтүп коюп туруп анан кийин каттын жообун бербей отурушат да. Ошо себептен жүрүшкөн. Жанара Айтып атпаймынбы? Лунара Мамытова журналист болуп туруп анан кийин замминистр болуп атпайбы? Ошондой сабатсыздардын айынан, ошондой сабатсыздардын айынан ушундай ортодогу момундай тиги аксакалдар кыйналып жүрбөйбү эже? Ошо да Жанара мен ошо айтып аткан себеп. Мына бул айткандай ошо чоңдорго курал болбостон сен өзүң милдетиңди аткарсаң, мен могу жерде таш иштеп турат, мен буга сизге токтот дегениңизге эме кыла албайм. Себеби тиги эзи келип мен таш ийиш эмесмин, мен чормошуп шаршемин деп келип атат деп сен тырышып документтердин копиясын жибериш керек болчусуң. Сен жеңет болчусуң, коркпой туруп эле. Эми сен азыр курал болуп атасың. Сени мен азыр деле айтам, сот чечим чыгарып келсе, сөзсүз мунуну сен именно сени айтпайт, бирок ушул эме кызматтан алынсын деп. Эже ошолор кылат да, биз эмес, булар эмес. Мен эмес, колуман эч нерсе келбейт. Сени түртүп коюшат баары. Мен балдарымды ким багат экен? Сен балдарың эмес, биз биякта 3 жылдан бери мунун эмесин ала албай жүрүп жүрөбүз. Биз ошону менен багып атканбыз. Сот анын үстүнө Бишкекте болуп аткан турбайбы силерди кыйнап? Ой, бир жердеги соттор сурабай койбоду, 2 жолу бияка эже. Биз Токтогулдун сотуна 2 жолу кайрылдык. Өкөндө тең эле бир берененин негизинде деле кайрып коюп атышты. Анан айла кеткенде Бишкекке бардык да. Бишкекке барып анан сот койдук. Ошо Бишкекке сотко барып атасыз да? Ооба, Бишкекке сотко барабыз да. Афгандардын баарын алып барабыз, сотко катыштырабыз, алар катышып келет. Аны 2 соттон жеңип, анан ушу жогорку сот түртүп коюп атат. Апелляцияны Министерство защита жазып атат. Булар бизге защита кылбай эле кайра бизди түртүп коюп атат да. Кордоп атат да. Эме келсин, коюп тур, күтүп тур деп адвокат ушунуп койду. Анан ошону күтүп калдым. Булар айтып атат, моундай соттон кагаз алып келе калыңыз, биз убактылуу болсо да чектеп туралы деп сизди жөнөсөм эле. Ошомой нече мага сөз жок, үн жок эле кетип калдыңыз го. Ой, сөз Ой, биз ошону алып келдик эле себеп министрликтер барып кассация жазып атпайбы? Андан бери уже 6-7 ай өткөн, мен деген июнда келген. Туурабы? Июндан кийин эле аке келди. Аке келгенде айттым, соттон эле кагаз алып келип берип коюңуз, мен чекте берейин десем, аке жок бербей койду да деген эстеген жок. Соттон бизден келген сот 3 айга чейин күчүнө кирмейинче ал болбойт, эч болбойт. 3 айдан кийин күчүнө кирет деп биз күтүп отурсак, кайра силердин Министерство защита кассация жазып атат. Бизге кайра өзү биздин үстүбүздөн берилбесин дегенде найразы сотко деп кассация жазып атат. Сот мени силер ошончо эмнеңер защита деп атат. Сотко барган жоксузбу? Сотко бардым, барып келдим да. Сурабай эле чыгарып жүрүп Сурабай эле медалың менен тагынып келген жоксуң деди. Бул сот защитадан барган бала мен жактып бүгүн афганистердин майрамы эмес дебесизби? Мен жактып болбоду, сот защитадан бала. Анда сен эмне үчүн апелляция жазасың деп баланы кекетип кайра. Анан соттун аты ким? Соттун аты Давлетов жанагы төрага. Давлетов А деген, анан Камчыбеков бирөөсү, анда бирөөсү бар. Алар жазып кетирдик го. Ахмат жогорку соттун судьялары Ахматов, Давлетов, а жогорку соттун төрагасы ошо Давлетов А деген. Төрага. Азыр Батырхан иштеп атабы? Батырхан иштен айдалып кеткен. Айдалып ошо. Эже мен түзөтүлдү жыйынтыктап кое берейин. Ой, Кудайым-ай. Достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерде деген ким түшүнбөгөн болсо, мен сиздерге айтып кетейин. Чормошев Шаршан деген Токтогул районунун тургуну, Афган согушунда кызмат өтөгөн байкени 3 жылдан бери жанагы 6000 сом компенсациясын бербей атышкан экен. Ага деген ошол социалдык коргоо министрлигинде орун басар болуп турган Лунара Мамытова деген сулуу кыздын жазган катынын негизинде ушинтип 17-жылдан бери компенсация албай калыптыр. Эми ошону социалдык коргоо министрлигинин сабатсыз кызматкерлери, компетенттүү эмес, өзүнүн милдетин билбеген жетекчилердин айынан 2017-жылдан бери Шаршан байке ай сайын алчу 6000 сомдук компенсациясын ала албай келатат да.
Азыр эми мынагы ошол социалдык коргоо министрлигинин Токтогул райондук бөлүмүнө келдик. Бөлүмүндөгүлөрдүн түшүнүгүн деңгээлин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен сизди жеп койбойм, эшикти жаап коюңуз, бери туруңуз, эшик кыйчылдап атат десем, сен немени обзывать этип атасың деген сөзүн уктуңуздар. Эми ушундай түшүнүгү бар адамдар менен кантип иштешесиң? Ушундай түшүнүгү бар адамдын айынан Шаршен байке ушинтип азап тартып ушул 3 жылдан бери жүрөт. Анан жанагындай компенсациянын кереги жок, Кадыр Баркмашев келдирди дегендин да кереги жок, эч нерсенин кереги жок. Мага менин намысыма тийген, Афганистанда согушта болгон эмессиң деген намысыма тийген, болсоң дагы болгон эмессиң деп менин согушта болгонду жалганга чыгарган адамдардын алдында мен согушта болгонду далилдешим керек деп атат. 79-жылы Шаршен Чормошев байке Грузияга, Цхинвали шаарына барып, ал жакта 1 жыл кызмат өтөгөндөн кийин Афганистанда согуш башталып кетип, аяка барат, ал жактан жарым жыл согушат. Андан кийинкилер дагы келет да башка. Орусча айтканда призыв деген бар го, ошол призыв келет дагы. Келип анан буларды ушул тиги эме 6 айдан кийин өз үйлөрүнө 6 айдан кийин өзүнүн үйүнө кеткенби? Өз үйлөрүнө жөнөтөт. Андан башка дагы кийин жаңылар барат да. Анан эми ошол архив справкада дагычы же Цхинвалиде болгон эмес деп атат. Цхинвалиде болдум деп атпайбы? 1 жыл служить эттим деп атпайбы? Бул алар дагы баягы Союз малындагы архивдик кагаздардын баардыгы жоголуп кетти да, күйгөнү күйүп кетти, саргарган саргарып, тытылган тытылып жоголуп кетти да. Эми деген ушул мурунку кылган эмгектериңди, мурунку кылган кызматтарыңды азыр далилдеш өтө кыйын болуп атат. Бирок деген буга чейинки Чормошев Шаршен ким экенин, Чормошев Шаршендин атасы Кебеков Шаршен аксакал ким экенин билген өзүнүн эле айылдаштары ушундай мамиле кылып атат. Бул деген өтө туура эмес. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, себеби дегенде мындай акыйкаттыкка жетпей, чындыкка жете албай жүргөн биздин жарандар толтура. Эми ушул карыганчакта ушинтип ак жеринен күйүп отурат. Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова болдум. Мен Баткенди көздө кетип баратам. Буюрса Кудайым калса чек арадан да кабар алам. Өзүмдүн милдетимди аткарып аракет кылам барганга. Бирок деген жетебизби, жетпейбизби, кандай болот мен билбейм. Андыктан буюрса Кудайым калса чек арага барам деп аракет кылып атам. Аксыга да барып келишим керек буюрса. Ушул түз эфирден пайдаланып, ошол Аксыдагы чек ара чыры боюнча митингге катышкандар мага телефон чалсаңыздар, кечтен бери күтүп атам. Жазып атышат, бирок телефон чалгыла, мен силердин номериңерди билбейм да. Анан качан барам Аксыга, кайтканда барамбы же азыр барышым керек, ошону тактап алышыбыз керек болуп атат. Сиздерге чоң рахмат. Түз эфир дайыма карап туруңуздар, себеби дегенде түз эфирде элдин арасындагы көйгөйлүү проблемалар чыгат. Анан деген мындан мурунку Сарпашевтер боюнча түз эфиримде дайыма ыз үчүн жараткан сенсиң деген бир фейк сүрөтү жок бир адам жазыптыр. Мен ыз үчүн жаратпайм. Чындыгы издеген, адилеттүүлүккө жете албай, акыйкаттыкты талап кылган жарандар мага жардам сурап чалышат. Алтынай үнүбүз жетпей атат, коомго жеткирип койчу суранычы. Коомго резонанс болуп бийлик уксунчу биздин үнүбүздү деп атат. Мен өзүм ыз үчүнга аралашкым келбейт. Кудай сактасын. Бирок деген жардам сураган адамга мен эмнеге жок дешим керек? Силер жардам бере албайсыңарбы? Көрө албаган адамдар анда жардам бере албай, кайдыгер боло отурерлер. Мен кайдыгер боло албайм. Чек арага кайдыгер боло албайм. Чек арадагы чыккан чыр маселесине кайдыгер боло албайм. Адамдын адилеттүүлүккө жете албай, чындыкты издеп, акыйкаттуулукту талап кылган адамдардын проблемасына мен кайдыгер карай албайм. Колумдан келишинче жардам берип атам. Силер да колуңардан келишинче жардам бергиле. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар, оорубаңыздар. Буюрса күн сайын кайсы жерге барбайын? Баткен, Чек ара, Аксы, Алабука, Ош, Жалал-Абад, Айдаркен, Кадамжай, кайсы жакка барбайын? Ошол жерде мен түз эфирге чыгып, проблеманы ачыктап элге көрсөтөм. Сиздердин мага жардамыңыздар бул түз эфирди бөлүшүп, таратып, өзүңүздөрдүн комментарийиңизди жазып туруңуздар. Мени көрө албагандар, адамдардын проблемасына кайдыгер мамиле жасап, жардам бергиси келбегендер, мен түз эфиримди көрбөй эле коюңуздар. Тиги колуңуздардын энергиясын кетирип комментарий жазбай эле коюңуздар. Негизгиси кайдыгер эмес адамдар, жакшы адамдар Кыргызстанга
жардам бергиси келген, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүн көргүсү келген адамдар мени колдоп жазып атышат. Ошол эле тарапташтарым, ошол эле жакшы адамдар жетиштүү мага. Чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин.